Арыбаңыздар урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз орчундуу маселе, ошол эле учурда бул адамдын бир топ жылдык эмгеги, маңдай терин төккөн аракети, ошонун баары колдон чыгып, бир кара мүртөс адамдардын аркылуу колунан чыгарып, ошону мындай алып койгону боюнча, адилетсиздик боюнча бул жеке эле бир адамдардын ортосундагы маселе эмес, министрлик жогорку деңгээлге чейин жеткен маселенин алкагында маек курабыз. Тактап айтканда, бул Ысык көл облусунун Ысык көл районуна караштуу Тор Айгыр айылында салынып жаткан бул күн станциялары бул Кыргызстандагы ири проект болуп саналат. Мына ошонун негизги автору болгон, бул ишти алып барган Азамат мырза менен дагы сүйлөшүп, кантип бул проект анын ушул баштан бери иштеп келе жаткан проектиси долбоору колунан чыгып кеткени боюнча кенен маек куруп бермекчибиз. Күнгөй тез кийин баардыгына токтолобуз. Кенен бир катар суроолорубуз бар. Ошонун баарына жооп алмакчыбыз. Эми Азамат мырза, бизге кош келдиңиз биринчиден. Анан негизги эле суроо бизде бул кандай болду, бул долбоор деп атасыз? Бул азыркы заманда актуалдуу болгон маселе, чоң долбоор десек болот. Дүйнө жүзүндө өнүгүп келе жаткан бул күндөн электр энергиясын алуу боюнча. Ушул жакта өзүңүз мыкты адиссиз, көп долбоорлорду ишке ашырган экенсиз. Эми ошо Тор Айгырдагы ушул электр станциясына токтоп кетсек, күн электр станциясына эмне болгон, кандай болгон, бул долбоор кантип башталган, эми баштан бери айтып берсеңиз баягы түшүнүктүү болсун. Негизги бир мындай сунуш менен жүрөбүз да. Ал бул сунушубуз элге, жерге болгону мындай аталат да. Сының болсо сунушайт депчи. Анан кийин ошол бирден нерсени сындабай отуруп, ошо сунуш аркылуу да энергетический безопасность болот болсо ошону кантип чечебиз? Инвестиция тартуу боюнча кантип инвестиция тартып келебиз? Ошо иштерди кантип ишине жылдырабыз? Жумуш орундорун кантип кылабыз дегенчи. Анан кийин ошо ар бирибиздин эмгегибиз ушул жерибизге да. Анан чоң атам айткандай, иттин санасы курсагы менен дейт. Элдин санасы, эр жигиттин санасы эл жери менен дейт да. Анан ошо эл жерин ойлогон адам баягы ошо иш аракеттин үстүндө болот экен да. Курсагын ар ким эле толтура алат экен да. Ит да толтура алат экен да. Анан ошол сунуш менен биз Кыргызстанда биринчилерден болуп жашыл энергетика тараптан жумушту баштаганбыз. 17-жылы баштаганбыз бул тараптан. Анан азыркы жаңы башчылар келгенде 20-жылы бул иш жаңыланып, колдоо болуп, президенттин өзүнүн колдоосу болуп, анан ишке ашыра баштадык. Долбоордун аты, компаниянын аты Бишкек Solar, долбоордун аты Тор Айгыр 2022 деп койгонбуз. 300 мегаватт күн электр станциясы, 575 гектар жерге салынуучу, 300 мегаватт өндүрүп чыгат, жылына 600 миллион киловатт саат электр энергия берет. Если сравнительно карасак, Ысык көл областынын чысы пик она дает 325 мегаватт берет да. Бул эмнени айтат? Күндүз Ысык көлдү толук камсыздай алат деген станция да. Бул айдан чоң станция. Анан бул станция СНГда эң чоң станция болуп эсептелет да. Анан ошонун баарын башынан баштадык. Башында эчтеке жок эле. Документациялар, разрешениялар, жердин трансформациясы, упущенная выгода, сельхозпотери и так далее и тому подобное. Анан ошо колдоолор болуп, бүт документтердин баарын жасап баштадык. Жерди трансформацияладык, налогторун төлөдүк, инвесторду таап келдик, киргиздик. Анан кийин ошо инвесторду биз деген мынтип тандадык да. Аябай көп инвестор болчу. Бирок эң жаныбыздагы баягычы, батыраак реализовать эте алган, опыту бар экен, тигиниси бар экен деп туруп, анан ошо орус инвесторлоруна, Россиядан келген инвесторлорго такалдык. Биринчи казактар менен баштаганбыз. Казактардын акчасы жок болуп калып, орустар менен баштадык.
Анан орустар менен баштагандан кийин процесс жүрө баштады. Анан биз биринчилерден болуп ошо ишти жүргүзөбүз деп, анан кийин ошону ыкчам бат кыймылдай баштадык. Анан негизги принципибиз мындай болчу да, өзүбүздүн прибылибизди карап отура бербей, ошо батыраак результат көрсөтөлү дегенчи. Анан чындыгында результат көрсөттүк. Тоор айгыр айыл өкмөтүн дотациядан чыгардык 400%, 4 миллион болчу. Биз 13 миллиондон 17 миллионго чейин бир жылдык арендасын төлөп бердик. Жанагы куруп жаткан жердин ижарасы, анан местный налог деп коет, жергиликтүү налогду төлөгөндөн кийин Тоор айгыр автоматический дотациядан чыкты. Дотациядан чыккандан тышкары бул мультипликативный эффект берип атпайбы? Жумуш орундары түзүлүп атат, налогтору төлөнүп атат жана башка да. Анан ушинтип жакшы иш апарып келатып эле мындай маселе болуп калды да. Негедир министр, ошол жактагы министр энергетики Ибраев Талай такыр эле мени жолотпой баштады да. Мындай тактап кетесизби? Россиялык инвесторлор келди деп атпайсызбы? Келишти. Ортодо бир келишим түздүңүздөр да. Акча салуу боюнча ошолор кандай болду? Анан бул ишке иштеп баштагандан кийин баягы көп адамдын кызыгуусу башталды да. Ошолорго токтолуп кетсеңиз. Эми биринчи анда эмеден баштайлы. Орустар менен келиштик. Келишип толук акча салмай болду. Договор боюнча 282 миллион доллар салмай болушту проект. Проект өзү 300 миллиондон ашык оценивается да. Андан кийин биз договор түздүк. Так как орустар толук финансирование алып аткандыктан биз эмеге кылдык, инвест соглашенияга апардык. Анан инвест соглашенияны да түздүк. Ага чейин биз мамлекетке пайда болсун деп ГЧП соглашение түзгөнбүз мамлекет менен. ГЧП соглашенияда 25 жыл инвестор колдонот, өзү салып 25 жыл колдонуп, өзүнүн акчасын чыгаргандан кийин 25 жылдан кийин толук ушул салынган нерсени мамлекетке өткөзүп берет деген нерсеге такалганбыз да. Анан ошол моменттин баары башталды. Биринчи төлөмдөрдү жасадык биз инвестордон карызга алып. Биринчи жанакы налог, аркы беркилерди. Инвесторлорго деле гарантия керек да. Ошон үчүн биз айттык, анда биз өзүбүздүн компаниябыздын эмесин, уставной капиталын уступка кылып берели, силер акчаңарды салгыла депчи. Десе алар да айтты, биз деген эми силердин компанияңа акча сала албайбыз да, өзүбүздүн компанияга салабыз деп. Анан биринчи акча түшө баштады. Проект жыла баштады, акчаларын төлөнө баштады. Анан бир кезде ошол министр энергетики киргизбей баштады, игнорировать этип, бүт жерден блок кыла баштады. Ага чейин жолугуп эле жүргөнсүзбү? Ага чейин аябай жакшы колдоп аткан. Именно ушуга жеткенден кийин эле такыр блоктоп жамандап туруп алды да. Анан кийин эмне болуп атканын түшүнбөйбүз. Сиздин компания, сизди? Менин компаниям. Андан кийин эле батыраак салыш керек болуп калды. Анан орус партнерлор эмеге чакырды, Москвага чакырды. Азамат, биз деген срочно салып башташ үчүн компания бизде болуш керек. Анан биз ошого тыйыныбызды сала баштайбыз. Сен эгер макул болсоң, силердин баягы сен директор бойдон каласың, управлениеде отурасың, подрядный жумуштарды аласың, жана сенин доляңды чыгарып беребиз депчи. Анан кийин мен айттым, макулмун. Самое главное биз үчүн жумуш аткарылсын депчи. Биз өзүбүздүн кенедей выгодабызды кармап отурбай, жумуш аткарылсын деп макул дедик. Бирок бир нерсе айттык. Эгер биз Министерство энергетики партнер катары, госпартнер катары уруксат берсе депчи. Анан кийин Министерство энергетика толук уруксат берди. Толук уруксат бергенден кийин биз деген уступкага бардык. Уступка болору менен мен тарапка чоң атака башталды. Азамат жерди сатып ийди, Азамат мындай кылды, Азамат тигиндей кылды депчи. Министр өзү чуркап барып, айыл өкмөткө, акимиятка, тияка, бияка келип жамандай баштады. Анан
эмне болуп атат десем түшүнбөйм такырчы. Анткени Талайбек Ибраев баштады ошону. Талайбек Ибраев баштап атат да. Анан кийин эмне болуп атат десем түшүнбөйм такырчы. Анан мисалы жер сатты деп атат. Мамлекеттин жери эч жака сатылышы мүмкүн эмес да. Президент өзү да сата албайт да. Анан жер сатты деген өзүнүн обвинениясы өзү туура эмес да. Анан кийин экинчиден жер арендада турат. Арендасы төлөнүп атат. Проект жүрүп атат. Жактачы. Анан мен түшүнбөй атам эмне болуп атканынчы. Анан кийин эле ошодон кийин уже орус партнерлор Юнигрин компаниясы келип минтип атат. Мен сизге аудио запистерди да берем. Мен атайын жаздырып койгом. Анан минтип атат. Михаил Федько деген ошо менин ордума директор кылып алып келишет да. Анан ошо келип минтип айтып атат. Министр Ибраев 2 требования бизге койду дейт. Биринчи, азаматты жумуштан аласыңар. Экинчи, азаматтын учредители силерге эчтеке карыз эмес деп жаздырып келесиңер деп атат да. Ошондо гана силер менен иш алып барганга даярбыз деп келип атат. Бир нече жолу мен бир нече аудио запистерди сизге жөнөтүп койдум. Андан кийин Олег Шуткин деген. Бул жана сүйлөшүү боюнча жазуу бар дебизби аудио? Бул Unigry Energy'нин өкүлдөрү сизге жөнөтүп атат да. Ооба. Баарын жаздырып койгон далил катары. Ооба, мен алар менен сүйлөшүп атканда атайын буну жаздырып алатам. Анткени мен өзүмдү сакташ үчүн мен мыйзам боюнча толук укугум бар жаздырганычы. Ошон үчүн жаздырып койгом да. Анан ошентип атат. Анан мен айтып атам. Мен толук макулмун. Эгер жумушубуз ушундан ары жылып кетсе, мейли мен директорлуктан деле кетейин. Депчи. Бирок жумуш десе минтип атат. Азамат, сенин заслугаңды, сен 7 жылдан бери кыймылдап жүргөнүңдү сага өзүнчө төлөп беребиз, өзүнчө договор менен деп атат да. Анан кийин хорошо деп атам. Анда давайте, эгер мени жеке министрдин мен ага жакпай атсам, мени ал иштетпей атса, мен анда четтеп турайын, бирок проект жылсын деп атам да. Деп туруп, анан кийин мен өзүм жазып атам, директорлуктан алар алып атат мени. Анан учредительге булар жөнөкөй эле кагаз жазып берип атабыз да, эчтеке карыз эмес депчи. Жаздырып берип атабыз. Ошол кагазды алгандан кийин уголовное дело мага ачып атышат. Уголовное дело ачып туруп, уголовное делону жөн эле эме менен ачып атат да, министрдин ошо указаниясы менен энергетиканын минтип атат да. Оперативниктин доклады менен минтип атат. Биздин оюбуз боюнча азамат тиги жерди 40 миллион сомго сатып ийди деп атат да. Депчи. Анан же заявление жок, же ущерб жок, же мамлекеттен бир нерсе алсам, же тигилерден бир нерсе, эчтеке жок, жөн эле. Жана куру домат. Куру домат. Мынакей бүт фактический кагаздарын силерге бердим, куру домат да. Анан мен айтып атам. Биринчи разбираться этпейсиңер депчи. Деп анан кийин ошол биз орустар минтип айтып атат, мен адашып калбаганда айтып коеюнчу. Бизге $6 миллион наркыбызды бааладык. Биздин өзүбүздүн ошо жумуштарыбыздычы. Бул общий тенденциядан, дүйнөдө болуп аткан девелоперский работадан 50% арзаныраак кылып бааладык да. Бул эме баягы инвесторду кыйнай бербесин, эмете бербесин дегенчи. Анан ошо $6 миллион минтип атат. Биз силерге карыз бердик, ошого кичине акча кошойлу, анча мынча расходуңарды жапканга. Анан калганын болсо отдельный escrow счет менен, договор услуг менен беребиз. Мынакей азыр бере салайлы десек, министр минтип атат тиякта, силер минтип атасыңар биякта депчи. Ошон үчүн ушундай кыла берели, силер уступка кыла бергиле деди да. Анан жумуш аткарылып кетсин деп эметип атсак, ушинтип уголовный дело мага ачып атат. Уголовный делону бүт кагаздарды алып барып берсем, минтип атат да. Вот сен мону төлөп турсуң, мо 19 миллионду, мындайчы, физический счетко алып түшүп атат да, жана расходторубузгачы. Сен деген төлөп кой деп атат да. МВДданчы. Анан мен айтып атам да. Сиз маалымат боюнча спецназ менен кармап ушундай кылышты беле? Жок, андан кийин болуп атат. Бул андан кийин болот. Буга чейин кылмыш иши козголду, андан кийин. Ооба, андан кийин минтип атат да, 19 миллион төлөдү. Мен айтып атам, кимге төлөйүн? Ким пострадавший? Мамлекетпи? Ким ущерб, кимге кылдым?
мага көрсөткүлө, ошого төлөйүн десем көрсөтө алышпайт. Анан 6-7 следователь алмашып кетти Сиздин иш боюнча. Анан кийин өзүлөрү айтып атат да, следовательдер өзү айтат: Азамат, биз түшүнбөй атабыз, эмне болуп атат дейт да. Сенин компанияң уруксат турат, бүт баары мыйзамдуу турат, эмнеге сага мындай отношение болуп атат деп следовательдер өзүлөрү айтат. Анан бир күнү эме чакыртат. Ошол кездеги следствиянын начальниги Жумабаев деген чакырат. Азамат деген. Анан чакырып туруп, следователь биринчи чакырды, следовательге кирип түшүндүрүп бердим. Мен момундай десем, шеф чакырып атат дейт. Анан ким десем, Азамат. Кир дейт. Анан кирсем, адвокатты киргизбей койду. Өзү эле кирди. Өзүнүн кабинетине кирип: Азамат, кыскасы 19 миллион сомду төлөп кой. Төлөбөсөң мен сени камайм деди. Мыйзамчы десем, мыйзам урганым жок, бир жериңи арчып ал деди. Сизге ким айтып атат десем, мага тиги Шыкмаматов айтып атат деп койду да. Жөн эле бир оозунан чыккан сөздү айтып койду да. Шыкмаматов деп. Чоңтут Шыкмаматов мындайчы. Анан кийин ызы-чуу кылышып, камайбыз деп, анан кийин хорошо, азыр ойлонуп көрөйүн деп туруп бардым дагы, больницага барсам, ушунчалык нерв, аркы берки элестетиңиз, 7 жылда бир туфли менен жүрдүм, бир костюм мененчи. Ошончо ишти кылып, элге ошончо кылып, жумушту ишке аткарып ушинтип атсак, ушундай болуп аткан аябай эме болдум да. Анан нервничать жүрүп больницага барсам, давлениям 190 экен. Сахар экен менин, уже 26 экен сахар. Порог сердца экен. Жүрөктүн 50% эмелери, кан тамырларчы иштебей калыптыр. эме уже эме сайышты, жаңа операция кылып. Анан больницага барып жаттым да, адвокат чакырдым, айттым: мен ходатайство жаздым, прекращайте, же бирдемеңер болсо, же бир нарушение кылсам, же ущерб кылсам депчи. Десем, ошол эмени ала салып, ходатайствону ошол күнү. Анан спецназ менен келип мени больницадан кармап атышат да. Ошондой алакалдоо кезиңиздеби? Ооба. Ушуну кыйналып турган кезде. Полу тяжелый состоянияда турсам, больницада жатсам, ошондой больницага келип, ошол жактан спецназ менен кармап, ошол жактан больницадан чыгара албайт экен да. Анан больницадан спецназ мени деген өзүнчө комнатага жаткызып туруп, наручниктер менен батарейкага байлап коюшту. Мен эмнеге мени десем, анан спецназдар кийин айтты, эме деп. Кийин айтты, бул ошо жанакы сени кармаган кишилер ошентип сени травить этип кеткен депчи. Анан ошентип больницадан задержание кылышты. Мен дагы эле ойлоп атам, бул орустар менен партнерубуз, булар ишке ашырсын депчи, алар менен сүйлөшүп коем деп. Анан кийин ошо больницада жатып төлө деп атат. Анан мен айтып атам, эмне үчүн төлөйүн, мага көрсөткүлөчү, кимге төлөйүн депчи. Десем, аны көрсөтө алышпайт. Анан кийин больницадан кармашты, барып туруп ошо күнү Тор Айгыр айыл өкмөтүнө арыз жаздырып келишти. Ошол күнү. То есть уголовное дело возбуждать этип, 18-20 күндөн кийин арыз жаздырып келип, анан арызында минтип турат да: биздин оюбуз боюнча, бизге жеткен мамлекет боюнча Азамат Исканбаев чоң ущерб келтирди депчи. Анан чара көрүп бересиңерби деп жазып коюптур да. Анан кийин бул айыл өкмөт, Улан деген жигит, бул айыл өкмөт өзү менен договор аренда түзүп атат. Сизге арыз жазган. Ооба. Өзү договор аренда, жер арендада турган. Аренданын акчасы түшүп атат. Өзү макулдук берип атат. Акимият макулдук берип атат. Полностью. Анан ошолордун баарын көрүп туруп, анан кайра келип туруп мага ошентип арыз жазып атат да. Менин оюм боюнча ал баланы заставлять этип келип жаздырышты да. Депчи. Мажбурлап эле. Мажбурлап элечи. Анан кийин мындай да, мажбурлап жаздырса делечи, незнание закона не освобождает от ответственности. Ооба. Туурабы? Мажбурлап жазабы, кантип жазабы, сен бирөөнүн тагдыры менен ойноп атасың да. Туура. Туурабы? Анан мен жөн эле киши болсом бир жөн, рядовойчу. Мен коомго законопослушный гражданин эле эмес, мен коомго пайда алып келип аткан кишимин да. О, чоң долбоорду. Чоң долбоорду киргизип атам, жумуш орундарын түзүп атам. Салыктар төлөнүп атат. Салыктар төлөнүп атат. Элдерге жумуш болуп атат. Тор Айгырга ФАП салдырып берип атам. Майрамдарында барып атам. Мен эле жүрүп атам да ошо жакта. Жерин трансформация кылып атам. Трансформация кылганга ТОсун жазып берип атам. Мактайчы.
Анан келип ошону жаздырып туруп, анан сотко алып барып, анан сот күлүп атат да. Биякта эчтеке жок турбайбы? 2 ай жатып турса эчтеке болбойт деп атат да. Сотто ошентип атабы? Анан кийин больницада жаттым, 13 күн жаттым. Операция кылышты, жаңы коронография жүрөккөчү. Заключениянын баарын чыгарды. Чыгарып туруп анан кийин 19 миллион бир эле жолу келди. Эме следовательчи бир эле жолу келип туруп минтти да. Биягыңар серьезный болуп кетиптир. 19 миллион сом төлөбөсөңөр чыкпайт деди да. Чыкпайсыңар деди да. Анан орус партнерлор келип 19 миллионду төлөй салайлы деп атат да. Эмне болуптур аларга кайра Анан төлөй салалы деп? Анан төлөй салайлы деген азыр ошонун логикасын түшүндүрүп берем да. Анан жок дедим. Мен кылмыш кылбасам, мен бирөөнү сыздатпасам, мен мамлекеттен бир тыйын албасам, мен мамлекетке салык төлөп атсам, мен мамлекетке 300 миллион доллардык активти жасап берип атам. 25 жылдан кийин мамлекеттин 300 миллион доллардык активи бар да. Анан ошону жасап берип атсам, мен эмне үчүн дагы төлөшүм керек деп мойнума алышым керек депчи. Деп анан кийин камасаңар камагыла дедим. Барып больницанын баарын коркутушуп апарып туруп мени камашты. Биринчи ИВСке 4 күн камашты. Анан СИЗОдо болдум. СИЗОдо борсом телефон эчтеке жок экен ал моментте. Анан бир да жолу следователь келген жок. Мен улам ходатайство жазып аттым. Очный ставка кылгыла, тиги кылгыла, бул кылгыла десемчи, бир да жолу следователь келген жок. Бир да жолу очный ставка болгон жок. Бир да жолу допрос болгон жок. ГСУ тергеді? ГСУ тергеді. Бир да жолу допрос болгон жок да. Анан ошол орус партнерлоруман Юнигиринден эме келип атат. Адвокат келип атат. Вот Азаматка бизден жардам атайын адвокат депчи. Анан ал адвокат келип, Азамат мындай, сен да көлдөн, мен да көлдөн депчи. Общий мен мурун чоң атамдын кол астында иштеген бала экен да, киши экен. Анан айтып атат да, Азамат сеники бияка политический болуп калды депчи. По-любому төлөш керек. Төлөбөсөң чыгарбайт. Азыр мына 2 ай отурасыңбы? 1 жыл, 2 жыл ушинтип кармап отура берет. Өзүң көрүп атасың. Эчтеке жок. Следователь деле келбей эле, жөн эле чыгарып продлевать этип киргизип, жөн эле чыгарып продлевать этип киргизип коюп эле отурат да. Анан ары ойлондум, бери ойлондум, сөзүндө чындык болуп атты да. Анан мейли анда дедим. Мейли анда. Бирок орустар мага карыз да акчачы. Анда договорустук кылып туруп төлөп коюштун дедим. Мейли анда депчи. Десем, договорустукту ошол 19 миллионго эле кылабыз деп чыкты. Болгон сиздин кылган кызматыңызды ошол 19 миллионго эле баалап атабы, ошондой туура түшүнүп атабызбы? Негизги баалаган баасы 520 миллион болчу да. Ошо 520 миллиондун 19 миллионун эле сага беребиз. И то сен аны тияка мойнуңа алып туруп төлөп бересиң. Ошо менен бүттү баары. Ошо менен бүттү деген эме болду. Анан кийин ал адвокат мени жок деп койдум. Анан улам келип уговаривать этти. Азамат төлөп салыш керек. Анан аларды уголовный дело менен өзүнчө разберемся депчи. Анан ары ойлондум, бери ойлондум. Анан келинчегим менен сүйлөштүм. Анан айтып атам. Карасаң эчтеке кыла албай атам. Мейли эми төлөсө төлөйлү депчи. Анан орустар менен разбираться этип алабыз деп анан кийин кат жазып атам. Мейлигиле договор түзгүлө деп. Бирок бир нерсесин көрдүм да. Алар ошол 19 миллионду отдельный договор менен кылганда, алардын моюнуна уже алып атат мага карыз экенинчи. Анан кийин ал жагын ойлондум да, тиягын ойлондум да, мейли дедим. Мейли түзө берсин, мен директорума айтып коеюн депчи. Анан директорум договор кылып, түзүп 19 миллионун апарып туруп, келинчегим эмеге апарып атат. ГУдун эмесине, бухгалтериясына. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына. Ооба, бухгалтерия. Бир жердин бухгалтериясына апарып атат. Анан бухгалтерияга апарса, тиги следователь актка кол койбой качып атат да. Мен кол койбойм депчи. Анан келинчегим кат жазып атат. Бул актка кол койбой качып депчи. Анан кийин бухгалтер урушуп атып, алып келип актка эптеп кол койдуруп, анан наличными 19 миллион ГУдга төлөтүп, спецсчетко
УДга наличка. Анан налички от руки квитанция жазып берип депчи, анан төлөнүп атат да ошентип. Анан кийин ошентип төлөнгөндө дагы эч кыймыл жок да 2 жума дагы. Төлөнгөндөн кийин дагы 2 жума жаттыңызбы? 2 жума эч бир кыймыл жок жаттым. Андан кийин эле бир эме болду окшойт. Кыймыл болду окшойт. Сразу тияктан бияктан чыга баштады, каттар келе баштады. Азамат мынакей сени бүгүн эртең чыгарат экен деп баштады да. Эми чыгарса чыгарышсын дедим да. Аны деп атсам эле ошо жакын бир ошо тиги өдө жак менен сүйлөшүп турган Октябрь Абдрахманов Октябрь деген абабыз бар эле. Анан ал келип айтып калды. Азамат, сени чыгарып могу иштериңди жабыш үчүн $40,000 керек экен деди. Анан кат келип атат. Анан мен айтып атам да, тияка акча төлөнүп атса, дагы кимге 40,000 берген атабыз депчи. Десем, билбейм, антпесең чыкпайт экен. Анда айттым. Анда чыгаргыла. Анан ал 40,000дичи бир жерден таап берели. Биринчи чыгарып көргүлө депчи. Анан деп туруп, анан кийин хорошо, анда мен ошондой сүйлөшөм деди. Анан кийин барып туруп эле чыгарышты домашнийге. Чыгаргандан кийин мен тиги орустарга ызылдадым. Силер эмне моунча эмгектин баарын алып алып, еще моун мынакей монтишип депчи. Тияк моунча дагы требовать этип атат депчи. Десем, орустар жанакы 19 миллиондун үстүнө кошуп, общий итого 34 миллион сом которушту да. Ошо 34 миллион сомдун андан мурун менин таанышыман жанакы Октябрь деген киши $20,000 алып кетиптир. Анын карызы менен 40,000 менен $60,000 Октябрь алып кетти ошол жактан. Ишти жаап берем деп. Сотко берем, ГСУга берем, тигиге берем депчи. Анан баягы мындай эме болду да. Кайрат мырза, бир жерге камалып элечи, бүт баары талап жутуп аткандай эле болдум да. Таланды калган турбайсыңбы? Биягыма тиякта жатсам тиягым талап атат, биякта жатсам биягым талап атат. Жанакы жанымда жүргөн дос мостор кошуп талап атат. Тияктачы. Анан кийин ошентип чыгарышты. Анан жанакы акчасын орустар которгондон кийин мен тигиге апарып бергенден кийин анан ишти особый частьты колдонуп туруп, нереабилитирующий кылып туруп ишти кыскартып атат да. Аябай оор берене которуп кыскартып жиберип атышабы? Оор беренеге эмес, нереабилитирующий. То есть акталбайсыз. То есть деген кайра отмена болбойт деген эмеге особый частька коюп, мынакей төлөдү. Мындайчы? Ошо төлөгөн үчүн чыгып атат дегендей кылып атабы? Ооба, ошентип кылды да. Мойнуна алып төлөп анан чыгып атат дегендей кылды да. Ооба. Анан кийин ошондой болду. Анан мейли дедим. Эми алар солдаттар да. Эмнени айтса кылып. Анан 1-2 ай эсиме келип, тигинтип минтип сүйлөшүп, анан выяснять эте баштадым. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, каяктан информация чыгып атат депчи. Кандай кызыктар чыкты ошондо? Булар деген информациясында жана докладында Азамат 40 миллион сомго сатып ийди деп атат да. Бирок ошо 40 миллион сом же жанакы договор купли-продажыда же болбосо любой жерде жок да ал суммачы. Анан каяктан чыгып атат десе, оказывается, биз жанакы түшкөн акчаларды деле кайра реинвестировать этип атабыз да компаниягачы. Мисалы 40 миллион рубль түштү, биз аны конвертировать этип, ошо күнү увеличение уставного капитала жасап атабыз да компаниянын. Фирманын капиталын чоңойтуп атабыз да. Анан ошону квитанциясы офисимде турган да. Анан офисимен ошо жанында жүргөн эле жанакы достор апарып туруп, тияка бияка жамандап барышыптыр. Мынакей 40 миллион сомго сатып ийди депчи. Карабайсыңарбы? Анан кийин аны выяснять эттим. Аны ким кылганын да выяснять эттим. Министрге ким апарып берген? Ошо жанында жүргөн эле бала апарып бериптир да. Анан бир аны выяснять эттим. Андан кийин эптеп аркы берки кылып документтерди чогултуп, анан айтып атам да. Мынакей биякта өзүнчө контракт турат. Булар карыз бизге.
деп туруп анан өйдө жакка чыгып түшүндүрүп атам. Мынакей булар мен эле эмес, сизди алдап туруп моуну төлөбөй коюштун айынан мени камат үйдө жаманатты кылчу деп туруп анан кийин кайра приказ түшүп атат. Мен барып заявление жазып атам. Биздин президентибизден бул кандай? Бул биздин элибизди, биздин ишкерлерди алдап кеткен кимдер депчи буларчы. Анан бирөө приказ берип атат, тапшырма берип атат да. Анан кийин министр болсо кайра эле ошо Жумабаевга тапшырма берип атат да. Чечип койгула депчи. Же болбосо компаниясын кайтарып койсун, же болбосо акчасын төлөп койсун депчи. ИИМ министри. Ооба, ИИ министри Жумабаев карасам, Жумабаев заявление жазып атат. Заявление жазып атабыз. Уголовный Кайра эле кимдин үстүнөн жазып атасың сен? Баягы өзүлөрү камашты, анан кайра барып ошо жанакы орус партнерлордун үстүнөн жазып атам да. Unigry Energy'нин үстүнөн жазып атасың. Unigry Energy'нин үстүнөн жанакы алдап кеткен Шуткин Олегтин үстүнөн жазып атам да. Менин учредителим жазып атат. Анан кийин келип жаздырып атабыз. Алар заявлениени кабыл алып, уголовный дело ачылып атат. Уголовный дело ачылып атып, жанакы түшпөй калган ущербти подтверждать этип атышат. Уголовный дело ачылды, мынакей депчи. Алар жанакы эмелери чоң болгондуктан, колдоочуларычы улам тигиндей чыгып, мындай чыгып, байгычы. Наоборот мени жамандагысып, ушинтип баягы ойнотуп атышты да. Анан кийин аягында келип айтышты, 1 жумадан ичинде төлөп беребиз деп да. Баягы арыз жазылгандан кийин, башталгандан кийин, 1 жумадан кийин төлөп беребиз десе. Арыз жазылгандан кийин 1-2 ай өтүп кетти. Процесс болуп аткан, чоюп жүргөндөрүчү. Анан кийин уже жанакы счеттору блок болуп, аркы берки болгондон кийин өзүлөрү уже түшүнүштү, чоң контролдо экенинчи. Биякта мен эле эмес, биякта мамлекетти булар алдап атканычы. Анан кийин 1 жумадан кийин төлөп беребиз деди да. Андан кийин эле 1 жумадан кийин уголовный делону алып туруп эле жаап салып атат да. Президент тапшырмасы болсо, ИИМ министри тапшырса, анан ошол 1 жума, ошол 2 айда аралык бүткөндөн кийин жабылып кетип атабы? Ооба. Элестетиңиз, канчалык деңгээлде болуп атат. Мен до сих пор отурам да, бул кандай болуп калды? Президенттин тапшырмасын. Буларчы? Бул кимди алдап атат? Кандай алдап атат? Депчи. Бул биякта уланбай экен өзүн алдап атабы? Депчи. Эмне болуп атат? Деп аябай ушундай баягы эме болдум да. Анан кийин жанакы постановлениясын жанакы айтып атпаймынбы, октябрь деген ишиге. Ошого беришти да. Бирок следовательдер айтты, билбейбиз эмне болгонун. Бирок силер генеральный прокуратурага жаловаться этсеңер, кайра эле ачыш керек. Анткени факт турат, ущерб турат. Ущерб деген миллион сом эмес да. Бияктачы. Анан ущербы да турат. Эмнеге жаап салганын билбейбиз деп эле, мындайчы. Булардын. Анан кийин билсем, оказывается, буларды изначально Новиков Артем. Орус, Россия, Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду. Ооба. Бул деген ошолор менен келишип, сүйлөшүп, жана мени жамандап жүргөндүн арасында да ушул бар да, жигитчи. Анан экөөбүздүн деле айырмабыз 1-2 жаш экен, мындайчы. Анан кийин ушинтип эле жүргөн. Анан ушул тиги тааныш, бул таанышка кылып атып, ошол президент тапшырган ишти булар деген эмне кылып атат? Ташиевке чыгып атат да. Ошол кезде. Ошол кезде Ташиевке чыгып туруп, буякта ошонун приказы менен жабылып кетип атат да. Эмнеге дебейсиңер? Андан кийин эле кызык болду да, эмнеге мындай болуп атат. Анан мен өйдө жактан сурай албайм да. Эмнечи? Момундай болуп калды дей албайм да. Анан эмнеге деп ушу таң калып атсам, мындай болуп атат да. 1 жумадан кийин карасам эле Кыргызско Российский славянский университет бар го. Ошонун попечительский советине мүчө болуп Ташиев, менин жанакы директорум, менин ордума келген директорчу Федько Михаил, Новиков, жана баары чогуу жүрөт да. Таң калдым да. Андан кийин дагы бир документти карасам, Россиялык ишкерлердин, инвесторлордунчу союзу деп туруп, ошакта дагы Ташиев жүрөт да. Чогуу жүрүшөт. Чогуу ошо списокто мына Ташиев деп жүрөт.
өзүңүз деле тияктан карасаңыз болот ташыйт деп турган. Анан билдим да ким жаап салган. Анткени азыр баарыбыз эле билебиз да ким кандай иш кылганынчы. ооба. Анан кийин менин оюм ошо болуп калды да. Бул президенттин тапшырмасын мындай айлантып бурган бирөө эле бар депчи. Бирөөнүн күчү жетпек дебесизби? Анан кийин мындай болуп атпайбы? Анан кийин мейли деп барып туруп, анан кое турчу мен ушакты разбираться этейин дедим да. Биякта мен эле пострадавший эмесмин да. Биякта мамлекет страдать этип атат да. Мен Искимбаев Азамат ошончо жылдан бери жүрүп, ошончо инвестиция тартып келип, ошончо ишти кылып жасап келип, анан даярдап атам да. Анан даярдаганда мынакей. Даярдаганда момундай 22-жылы момундай ГЧП соглашение түзүп атам да. Мамлекет менен, Министерство природы менен. Министерство природы менен түзүп, анан айтып атам да. Мамлекеттен жеке өнөктөштүк. Ооба, жаңа мамлекет жеке өнөктөштүк. Бул договордо минтип турат да. Инвестор өзүнүн акчасын салып, иштетип, 25 жылдын ичиндечи, салып, иштетип, функционировать этип, 25 жыл срок өткөндөн кийин толук мамлекетке кайтарылып берилет деп атат да. Толук өтүш керек мамлекет. Толук мамлекетке өтүш керек. Рабочем состоянии өтүш керек да 25 жылдан кийинчи. Жери менен, станциясы менен, баары менен, абоненттери менен, баары менен полностью өтүш керек да. Анан мен ошондой кылгам да. Мамлекеттин кызыкчылыгы да. Мамлекетке биз деген азыр мына ызчы болуп атпайбы 49 жылчы. Менде возможность бар эле 49 жылга оформить эткенгечи. Мен жок деп атам, 49 жылга кылбайм. 25 жылга кылам. 25 жылдан кийин мамлекетке өтүш керек. Дагы 25 жыл мамлекет иштетиш керек буну. Мындай айтканда, биз мамлекетке чоң актив жасап берип атабыз да. 300 миллион доллардык актив жасап берип атабыз да. Анан жанакы ызчуулардан бери мен түшүнбөйттүм да, эмне үчүн бул болуп атат депчи. Андан кийин эле документтерди көтөрсөм, менден жанакы Ибраев деген мени тияка кабинетке киргизбей, мени көрбөй, кубалап, сөгүп, жамандап жүрбөдү беле? Эмне кылып атат десе, менден булар доверенность алып кетип атат да. Ким алып кетип атат доверенность? Unigrin Energy. Ан десем, мени алары менен булар, жанакы кысары менен 10-январь 24-жылы мол ГЧП соглашенияны, мамлекеттин кызыкчылыгында турган ГЧП соглашенияны 25 жылдан мамлекетке өтөт деген келишимдин ордуна могу келишимди приложение номер 1 деп киргизип атышат да. Бул келишимди карасам, жанакы 25 жылдан кийин өтөт дегенди алып салышыптыр. 25 жылдан кийин өтөт дегенди алып салып туруп, собственник деп киргизип коюптур. Бирөөнүн деле калат деп ошолбу? Өзүндө эле, инвестордун өзүндө эле калат деген сөз да. Анан эгер 25 жылдан кийин договорду узартпаса, инвест соглашенияны бузган болот. Ошон үчүн биз салган акчаны булар выкупать этип алыш керек деп киргизип коюптур да. Эми караңыз, канчалык деңгээлде бул чоң нарушение болуп атат. Анан кийин ушул договорду бул эме да каракчылык да. Каракчылык. Караңыз. Ким кол коюп атат? Ибраев Талай өзү лично кол коюп атат. Ушуну окуп туруп өзү коюп атат. Моуну окуп туруп мамлекеттин интереси, Азамат өзүнүн өмүрүн аябай ушунун баарын жасап келген, мынакей. Өлүп калайын дедим да, 26-30га чыгып кетсе өлүп калмакмын да туруп. Ооба. Анан кийин ошону алып туруп, мынакей моуну окуп туруп, аны моуга переделывать этип атат. Мени кабинетке киргизбей, жамандап, аркы-берки кылып туруп, 10-январь менен анан моуга кол коюп атат да. Могу жерде минтип атат. 25 жылдан кийин никак өтпөйт мамлекетке деп атат. Инвестор деле калат, эгер албаса баягы салган акчаны барып берет. Ооба, инвестордун правасы бар деп атат, пролонгация деп атат. То есть 25 жыл контракттан кийин дагы 25 жылдык контракт түзө алат деп атат. Мейли 50 жыл өтсө деле буларда калып атпайбы? Ооба. Туурабы? То есть муну мен эмне айткым келип атат? Ибраев Талай. Ошол могу экинчичи алып салды деп атпайсызбы? Шунун бир бетинде
Ибраев. Бир бетинде Федько Михаил. Юнигрин компаниясы. Юнигрин Федько Компаниясы. Михаил Владимирович. Мгм. Экинчи жакта болсо ошол убакта энергетика министри Ибраев Талайбек Улмукеевич. Ооба. Эми караңыз, эми структура понятный болду да. Эмне үчүн мага мындай давление болгон бир нече жылдан бери? Эмне үчүн мени тетиги каматканга чейин апарып, жок кылып ийгенге чейин апарышкан, өлтүрүп ийгенге чейинчи. Эмне үчүн алдашкан, эмне үчүн биздин заслуженный өзүбүздүнчү тыйындарыбызды төлөгөн эмес. Биздин общий расходдон 6% жабылыптыр, элестетиңиз. Жанакы берилген тыйындачы. 7 жылда кетирген каражатыңыздын 6%. 6% жаап беришпи жана 40 миллион, 40 миллион эмес. Жанагы Жанакы 19 миллионду 19 миллиону төлөнгөн. Да, 6% болот. Биздин кетирген, биз элдерге Чыгымдардын болгон 6%. болгон 6%. Офисибиз, зарплатабыз, командировочныйыбыз, элге бекер биогумус таратып бергенибиз, тигини кылганыбыз, буну кылганыбыз, ар кайсы жерге учуп барганым, мындайчы. Ошончо документтин баарын жасаганыбыз, юристтер, тигилер бүт баарын кошуп келгенде, мындайчы, 6% жабылып атат да. Көрөсүңөр. Анан кийин моуну келип моуну такаганда, анан түшүнүктүү болду да. Булар деген азаматты монтип алдап коюп, мындай айтканда азыркы сөз менен лоховать этип коюш бир, а бирок мамлекеттин жанакы создавать эткен активдичи бербей коюш да. Ошону билип туруп, Ибраевич, ошону билип туруп, моуну көрүп туруп, билип туруп, Кол коюп атпайбы? ооба. Мен сизге мынакей колу да турат. Мен сизге азыр эмени бир эле эмесин окуп берейин. Орусча, Окуй бериңиз. Сохранить профиль объекта ГЧП, а также по завершению проекта ГЧП обеспечить передачу объекта ГЧП государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии по истечении 25 лет срока. Ушуну жок кылып турган Ушуну жок атат да. ушуну жок кылып туруп, бияка минтип атат да. Мамлекетке эч кандай 25 жылдан кийин кайтарылбайт деп атат да. Бул ошо последовательный болуп келатат да. Биринчи, мени жанакы Москвага чакырып туруп алдап атышпайбы? Биз деген өзүбүздүн компаниядан башка эмеге мындай чоң акча сала албайбыз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн компанияга салышыбыз керек. А жумушу бат жүрүш үчүн азамат ты пойми деп атат да. Биз өзүбүздүн компанияга киргизе берели, сен директор бойдон каласың, сен бүт баарын регулировать этесиң, жасайсың, а биз өзүбүздүн компанияга киргизе берели деп атат да. Жок, Бишкек Solar деп бул сиздин компанияңыз да. Ооба, биздин компания. Ошону өткөрүп берип атасыздар. Ооба да. Ошону өткөзүп берип Бирок атабыз. директор боюнча калып атасыз башында. Ооба. Мынакей. Анан баякы айтканыңыз боюнча Талайбек Ибраев ызылдап атат деген жанакы голосойлор бар дедиңиз го. Аудио жазууларчы. Ошол жерде ызылдап атат, сен чыгып тур, иш жүрөрсүн деп сизди алдап атышат да. Ооба да, мынакей. Компанияны уступка кылганда мен бир условие койдум да. Эгер госпартнер, Министерство энергетики макул болсо, проект реализоваться этиш үчүн мен даярмын дедим да. Мен даярмын реализация этиш үчүн депчи. Дейин десем, макул десе мынакей. Макулдугун берип атат Ибраев өзү. Минтип атат. Биз госпартнерго дейт, даем свое безусловное и безотзывное письменное согласие деп атат да. Өзү макулчулук берип атат. Мейли. Өзүлөрү инвест-соглашение менен инвестор деп Юнигринди признавать этип атат. Өзүлөрү макул берип атат. Анан будан тышкары экинчи макулдук замминистр Назгүл деген кыз алда берип атат да. Макул, мынакей инвестор, просто инвестор надлежащий өзүнүн ГЧП боюнча соглашениясын аткарсын депчи. Анан ошентип макулдук берип атат. Мен булар макул болгондон кийин, хорошо, анда мен условиямды аткарайын деп жанакы төлөмдөрдү аткарып атам. Увеличение уставного капитала кылып атам полностью. Мынакей иш башталат деп атабыз. Как только компанияны оформлять этери менен, мына декабрда оформлять этип атышабы, январьдын 10 менен мону переделывать этип атышат. Могу соглашенияны мен түзгөн, мамлекеттин кызыкчылыгында соглашение могуга переделывать этип атышат дагы. Онунда
17-синде мени уже КСУга чакырып атты. Эми бул жерде түшүнүккө болду да, бир нерсени түшүнбөй атам. Орус кыргыз өнүктөр фонду Новиковдун бияка кандай тиешеси бар? Ошол кишини айтып калыңыз. Ушул киши курировать этип бир жерде кошулуп калды. Орустарга Бул эми фонд бир эле Орус- максат да, Ооба. бизнести каржылоо боюнча да. Ооба. Акча бөлдү. Эмне болду? өзү министрге кирип чыгып, тозуп алып, тигинтип, минтип ушинтип калды да. Анан мен орустарга бир нече жолу айттым. Уважаемые коллеги, дедим, партнеры, все дела веду я, дедим. Он здесь что ходит, что делает, дедим. Новиковдучу. Бул карасам мени жамандап жүрөт, дедим. Менин башыман секирип жүрөт. Выступлениясында мен кылып атам деп жүрөт. Причем тут бул, дедим да. Десем, жок, бул бизге жардам керек, анан бул финансировать этет деп башташты. Анан эмне бул финансировать этет? Кандай инвесторду фонд каржылап? Бул фонд каржылаганы. Мындай керем түшүнүрүп түшүнөлү да. Анан мындай болуп атат да. Анан кийин проектти эмне эле ушинтип чуркап жүрөт десе, оказывается, мага бир кагаз алып келип атат. Анан кредитный кагаз экен да, проектный. Анан кол коюп берип коесузбу депчи, партнерлорчу. Анан кол коюп берип карасам, ошо РКФ жүрүптүр да. Анан мага жакшы түшүндүрүштү. Бул финансировать этип берем деди депчи. Мисалы, кандай инвестор деген өзүнүн 30% салат, анан калган кредитный акчаларды осваивать этет да. Анан түшүндүм да, бул эмне деп чуркап жүргөнүчү. Анан кийин Новиковдо билсем 10% деген кличкасы бар экен. Монучу. 10% деген кличка. Кличкасы бар экен. Элдин арасындачы. Любой проекттин 10% экен да бул. Москвада миллионер экен. Мен баягы жамандагандай болбойн, баягы эмедечи. Миллионер экен, гостиницалары, заводдору бул уже баягы болуп кеткен киши экен да. Анан кийин эле карасам, ошо мени жамандаганын арасында жүрөт да. Тияка барып, өйдө жака барып жамандап, тияка барып жамандап, минтип. Анан карасам 28 миллион мени алары менен 28 миллион доллар бөлүп бериптир уже. Сизди кызматтан алып каматып атышат. Ошол кезде тигилер өткөн Unigri Energy'ге 28 миллион доллар Орус кыргыз өнүктөрүү фонду бөлүп берип атат. Бөлүп берип. Анан буга деген ошо бөлүп берип атат. Анан кийин Ибраев Талай менен Новиков экөө чогуу кылып атат да. Анан мен последовательность айтып бербедимби? Монтип келип жамандап, тияка жамандап келипчи, акырын өйдөгө жамандап, мындайчы. Анан кийин компанияны алгандан кийин дальше мени деген эме кылгысы келишти да, мошенник кылгысы келишти да. Анан ошентип жамандап, анан кийин өзүнүн адвокатын жиберип, анан төлөтүп, мынтепчи. Моюнга алдыргандай кылып коюшкандыр го. Мондай алдырган деп, анан бирден болсо ким күнөөлүү десе, Азамат күнөөлүү. Жер саткан, мына төлөдү кайра деп. Жер өзү фактически сатылбайт, эч ким сата албайт. Арендада. Мен айтып атам да, Айыл өкмөткө деле, жанакы башкаларына делечи, айтып атам да, эгер силерге жакпай атса, анда давайте аренданы бузуп салгыла да. Мен силерге төлөбөй эле коеюн, да? Силер арендага бербей эле койгула анда. Депчи. Арендада турган жерде кантип сатат? Мен болгону компаниянын уставной капиталын эле уступка кылып атам да. Почему уступка кылып атам? Потому что реализация проекта болуш керек. Менде тыйын жок да. Ошон үчүн инвестор алып келип атам да. Знаете? Анан ошол жерде инвестор бир нерсени кылыш керек болчу да. Добросовестно мен менен иштешип до конца. Менин өзүмдүн кызыкчылыгымды иштеген баягы эмгек акын айтып атпайбы? Териси кургай электе бери деп атпайбы? Ооба. Туурабы? Ошо эмгек акын 7 жылдан беричи жөө жүрүп, бутум шишип кетип, мындайчы. Эмне гана эмени көрүп туруп ошону кылдым жасадым да. Анан кийин ошону барып туруп, бир тыйын бербей туруп компанияны алып алып, еще үстүнөн жамандап, еще каматып, еще үстүнө бирөө орустар жалгыз эле кылса бир жөн да. Биздин өзүбүздүн министр, өзүбүздүн следовательдер, алар деле карап көрсө болот да. Биякта эчтеке жок турбайбы, состав жок турбайбы? Депчи. Анан өз до конца тапит эт, тияктанчы. Мен өзүм эле болсом бир жөн. Балам бар, 4 балам бар, аялым бар. Энем менин мойнунда. Абам ооруп жүрөт да. Бүт баары менин мойнумда. Анан алып туруп монтип атышат да. Анан барып туруп мынакей окончательный, мынакей мен деген алардын преступлениясын
умысылын айтып атам да. Умысылы эмнеде болуп атат? Биринчиден, Азаматты тыйынын бербей коюп бекер компанияны алып алыш керек. Бул рейдерский захват, бул кабальные условия, бул мошенничество. Экинчи, мамлекетке салган акчаны бербей коюш керек да. Мамлекетке бербей коюш керек да. 25 жылдан кийин мен деген мындай айткандачы, мен деген могу договор мененчи мен анан бир нерсени айтайын да, президенттин колдоосу да, жаштарды колдогону дечи, анан кийин ошол баягы түрткүлөгөнү дечи, давай иште жаса депчи, ишенгени да. Мен ар дайым айтып келем, ошол мобильностьтин колдоно албай жүрөбүз депчи. Анан кийин ошентип моундай договор чыгарып атабыз да. Мамлекеттин кызыкчылыгыначы. Ооба, инвестор келсин, 25 жыл иштесин, 25 жылдан кийин толук мамлекетке өтсүн. Ошондо справедливо болот атпайбы, туурабы? Келди, 10 жылдын ичинде өзүлөрүнүн эмесин алды. 15 жыл пайдасын көрдү. 15 жыл пайдасын көрдү, анан кийин толук рабочим состоянии мамлекетке өткөзүп берди. Мына могул документ. Бүт прописано. Анан мени булар деген алып, жамандап биринчи. Анан кийин компанияны айыптеп алдап алып, биринчи күнү, кстати, мен кол койбой койгом. Биринчи күнү мен сездим да. Анан тияктан бияктан чалып айтып атты да, Азамат байке, чото силер жака чоң атака болуп атат, абайлаңызчы деди да. Могулуңар кабальный условия, мен кол койбойм биякта. Мени айтып атат азыр деген. Менин үй бүлөм бар. Кылбайм десем, эме дейт, джентльменский, биз кыргыздар ошондой иштейт эмеспиз, мындай. Бизге айтсачы, джентльменский, Эркекче деп. Мындай джентльменский слово депчи. Эркекче сөз. Азамат, сен 25 жыл бою ген директор бойдон каласың. Зарплатаң мындай болот. Сенин активтериңди беребиз. Подрядный жумуш сеники болот. Местный население менен сен иштейсиң. Итак, буга чейин сен бүтүрүп келгенсиң, Азамат. Ошол күнү 2 договор бир түзүлмөк, бир договор түзүп туруп качып кетишти да. Анан качып кетип эле мына ана бүрсү күнү деп атып, анан кийин бир күнү тиги уже СИЗОго камалып калганда, ана адвокатын жиберип айтып атат да. Уже элестетиңиз, СИЗОдо кармалып турган кишини под давлением кыйналып жатсаң, баары прессинг болуп атса тетигиндей деңгээлдечи. Анан адвокаты келип алып, сен 500 канча 6 миллион долларын ордуначы, сага 19 миллион эле беребиз сом. Аны дагы сен деген ущерб катары тияка төлөп коесуң депчи. Ошо менен болду, тынч отура бер деди да. Ошо ойдон бир жериңди кыста, короче, деди да. Бирок булар унутуп калды, кыргыздар биз түгөнгөн сайын түтөйбүз да. Ооба. Туурабы? Мен өлүмдөн коркпосом, менде чексиз эркиндик бар болсо, мен Кудайга таянсам, эми ушулардан коркомбу? Анан акырын тактично өзүм илимдүүмүн, документти түшүнөм. Барып документтерди чогултуп келе бердим. Бирок могул 24-жылгы болгон могул предательский Ибраев менен кылган документин мен силерге айтайын, кече билдим. Мен ойлоп аткам, 25 жылдан кийинчи бул деген мамлекетке өтөт. Менин ошол заслугам деп аткам да. Мен мамлекетке бир нерсе кылдым. Аны да өзгөртүп жиберскен турбайбы? Десем, аны да өзгөртүп ийиптир да. Карабайсызбы, Кайрат мырза? Бул эмне деген эме? Бул кандай неме? Анан эми ошол мындай да, баягы Орус-Кыргыз өнүктөр фондунан 28 миллион доллар алыптыр. Дагы каяктан эмне акчалар, өзлөрү канча акча салыптыр? Ошону айтып кетсеңиз. Орус-Кыргыз фондунан 28 миллион доллар алышты. 182 миллион доллар Евразийский банк развитиядан алышты. Евразийский банк развитияны биринчи бул орус партнерлор келелекте мен подключать эткем. Сиздин аракетиңиз аркылуу. Инициатива мен. Анан мен алып коюп туруп, анан кийин алардан 182 миллион доллар алышты. Алыштыбы? Алышты дагы, азыр салып атышат. Ябырдан ошону менен 182, 28. Анан калган акчасын мына биз салым кылдык деп солнечный панелдерди, күн электр панелдерин киргизип атат Россиядан. Анан эми багы бүт жерде менин телефонум, мага жазышат, логистика болсо да мага чыгышат да. Анан кийин карасам эле сымыр улам водительдер жалоба айтып атат, байгычы,
границадан өтө албай атабыз, тигинтип Айnen. атабыз, мынтип атабыз анан. СМР'ын карасам 1 киловатт солнечный панель $450 кирип атыптыр да. Бизге кирип атканы. Кирип атканы. Бул эмне бул жерде? Андай кирбеш керек беле? Баасы андай эмеспи? Ошол кездеги рыночный баасы Кытайда Аха. $75 эле да. Туй, ошону деген $450 $50. киргизиштиби? $75 турган панелдерди за киловатт. Эми логистикасы менен эсептесеңиз мейли жүздөп болот. Ошондо үстүнө $350 кошулат да. булар ошондо Ошондо салган жанагы- акчасын курбат эле чыгарып алат чабы. Ошол болуп атпайбы? Эмне үчүн азамат жөө жүрүп ошонун баарын кылган, эмне үчүн мешать этмек буларгачы? Ошондой нерселерди кылганына мешать этмек да. Аябай кымбат киргизиптир анда. Бир Ошо- кездеги жана кычкачтай эле болуп кеткен го бул жагы. Ооба да. Анан мындай да, мунун баары эле мисалы бул жерден мамлекет алдап атабы, 25 жылдан бери киргизбей коебуз, эме бербей коебуз депчи. Экинчиден, бул деген себестоимостун ойноп атат да. Мисалы себестоимости $200 миллион болсо, биякта $282 миллион чыгып атат да. $80-90 миллион разница болуп атат да. А бул кимдин эмесине түшүп атат, нагрузкасына? Мамлекетке түшөт да. Мамлекетке түшөт да. Эл төлөйт да. Элдин салына түшөт, элдин мойнуна түшөт да. Эл төлөйт да. Демек, Орус Кыргыз өнүктүр фондунан $28 миллион, Ооба. ЭАБРден же Евразиялык өнүктүр банкы, Ооба. андан $182 миллион. Жалпылап алганда $210 миллион бул кредиттик эле акча экен. Кредиттик акча. Аны өзүңүз эле салбайт белесиз, инвестор жок эле. Кеп ошодо да. Бул эмнеси инвестор? Кредиттерди алып алып анан салып атканы кандай? Негизи практика ошондой, баягы Же практикада ошондойбу? практикада ошондой, бирок булардын өзүнүн салымы болуп саналып атпайбы, жанакы калган $80 миллион, $70 миллион. Ошо $70 миллион тиги завышенный алып келип туруп элечи. Завышенный алып келип туруп эле салчу. Ал салып жатканда эле жанакы ортодогу эле айырмачылыктан эле таап койсо болот экен да, да? Ошентип. Ошол себептен азамат вообще бияктачы, мен деген тем более зеленый энергетикадан эң биринчи специалисттеримин, знаете? Жанакы первичный документтерди жасаган, мен биринчи PPA контрактты жасагам, анан кийин баары ала баштады. Мен биринчи тех условияны жасагам, анан кийин баары ала баштады. Мен биринчи трансформация кылдым, жерди алдым да, анан кийин баары алат. Мен биринчи ГЧП контрактты түздүм, анан кийин калгандарычы иш кыла баштады да. Мен бунун баарын билчим да. Бирок мен деген турсам, мен деген жол бербейт элем да. 75-100дөн ошол жол менен болсо ошондой эле келмекти өз баасында эле. Ооба да. Ошол убакта 75-85 эле доллар за киловатт болуп түшүп кеткен. Баасы. Булар ошол кезде $450 киргизишти. $450 киргизди. Мен СМРден көрдүм, $450 киргизди. Бүт ошондой бир Кудайда бир себеп кылып турду сизге, ошонун баары ачыкталып калып, көрүп, чыгып калып. Ошондон себеп болуп атат да. Мисалы кечеки могу чыгып атканын карабайсың. Мен улам сага келип батыраак кылып ийели деп атканымчы. Ооба. Мен эле күйүп элем, менин баягы мен өлүп кетейин элим үчүнчү, мамлекет үчүнчү. Бирок карабайсызбы, мамлекеттики болуп атпайбы? 25 жылдан кийин мен ошого гордиться этип жүргөм да. Мен кыйналсам да, кысталсам да, үй бүлөрүм кыйналса, Баарына кайылсыз мейли, бирок 23 жылдан өтөт деп 25 жылдан кийин мамлекетке өтөт деп жүрөм да мен. 25 жылдан кийин мамлекетке өтөт. Менин бул мамлекетке болгон салымым деп жүрөм да. Аны да өзгөртүп жиберишкен турбайбы? Аны карасам деген мынакей айтып атпаймынбы, аякта мамлекетке өтөт деген неменин алып койгон да. Анын ордуна пролонгация кылып койгон да. Пролонгация деген узартуу да. 25 жыл колдонот, андан кийин узартат да. Эми эмени айтып берейин. Өзү мультипликативный эффект айтып берейин да. Торайгыр айыл өкмөтүнүн дотациясы 4 миллион сом болчу ошол кезде. БСМЛда деп туруп эле биринчи контракт менен 13 миллион сом төлөндү. Бул деген 300-400% менен Дотациядан чыгардыңыздар. айыл өкмөт чыкты деген сөз да. 25 жыл гарантия менен. Анан дагы 175 гектар жер бергенде болчу. Дагы өстү 20 миллионго чейинчи. Анан Торайгырда 20-жыл мен келип айткам элинечи, 20-21 жыл айткам. Силер Торайгыр эң бай айыл өкмөт болосуңар депчи. Ошол
мен жанакы ишке ашырганда ошол жылы Торайгыр айыл өкмөтүнүн жаңы кошула элек кезде эмеси бюджети 80 миллионго чыкты. Ошол кезде ошол кезде Бостери айыл өкмөтү ошол кезде 64 миллион сом болчу да. Бостерден озуп кеттиби Торайгыр? Бостерден озуп кетти ошол жылы. Айтып атпаймынбы? Бостери 100 пансионаты менен 64 миллион, 66 миллион болуп атат. Торайгыр билесиз да өзүңүз. Эчтеке өспөйт, тала өспөйт, мал салчы. Ошондо дагы жөн эле талагач ушунчалык пайда алып келдик да. Анан ошо менин аркаман экинчи жана мен казактар менен иштегем. Алар өзүнчө келип, алар өзүнчө төлөй баштады. Андан кийин дагы 3-үнчү компания келди, 4-үнчү компания келди депчи. Ошентип атып бюджети бир кезде 80 миллионго чыкты. Аны акими да мактанып жүрөт, губернатору да мактанып жүрөт. Бирок Азамат анан кийин ошонун баарын колдоп берип аткан биздин президентибиз ни причем да. Өзүлөрү кылып атат. Өзүлөрү кыйратып атат. Өзүлөрү кыйратат. Ошонун баарын колдобосочу, болбойт болчу, иштебейт баарычы. Ошо тобокелчиликке барып, ошончу рискке барып, мага баары эле айтып атты да, риск, булар деген чоң акчада минтип ийет, тигинтип ийет. Эми чоң акча деп отура бермек белек. Мындайчы, коркупчу. Ошон үчүн рискке барып, сразу решенияларды кылып, жасап, инвесторду убеждать этип, алып келип, киргизип, мындайчы. Бирок инвесторлор минтип биз менен мындай суроо туулат да. Инвесторду колдош керек. Ооба, туура, бул мамлекеттин позициясы да. А бирок жеке ишкерди ким колдойт? Ким колдойт анда? Ошонун баарын кылып жасап аткан жеке ишкерди ким колдойт? Жеке ишкер болбосо инвестордун деле келбейт да. Эми сиз баштабасаңыз, долбоор түзбөсөңүз, 7 жыл тамагыңыз үзүлгөнчө чуркабасаңыз, анда болбойт эле да бул. Конечно, эчтеке болбойт эле да. Анан кийин туруп эле эме жанакы эме деген жакшы сөз да, мындай сындагандарчы, сындап отуруп, диванный эксперттерчи. Ой, мындай тигиндей экен депчи. А ким кылды? Ким жакшы кылды? Андан тышкары өзүбүз биогумус да чыгарабыз да. Өзүнчө компания менен биогумус чыгарып, анан кийин ошо биогумусту алып алып ар бир кишиге таратып берип бекер. Анан биз силерден кайра сатып алабыз. Ошо азыр биз тыйыныбыз чыккантат, ошол жактан биз өзүнчө завод салабыз, тигинтебиз, минтебиз деп жалаң ошо 2000 гектар жерге суу чыгарып беребиз. Тиги школанын үстүнө солнечный панель коюп беребиз, детсадтын үстүнө коюп беребиз, тиги школанын үстүнө коюп беребиз депчи. Ошонун баарын пландап, ошонун баарын ишке ашырып атканбыз да. Анан баягыда Торайгырылык жигиттер, аксакалдар келет. Азамат, сен жүрдүң эле биякта. Сен жасап аттың эле. Бир кезде сен жок болуп кеттиң. А жанакы обещать эткен нерселер калып калды. Мен айттым, мынакей мени момундай кылышты. Биринчи азыр силер тигилерге киргиле депчи. Торайгыр айыл өкмөт эме жана аксакалдар кирсе, все хорошо, бүт баарын жасап беребиз деди. Мынтепчи. Анан мен атайын чалдым. Силер мага эмне жөнөтүп атасыңар? Компаниямды бекер алып алсаңар. Мени каматсаңар. Жаманаттуу кылсаңар. Үшө келип туруп тигилер мага монтип атса кандай десем, все Азамат биз төлөп беребиз деп. Кызык экенсиңер төлөп бергенде деп. Эмне үчүн алар силер аларга төлөп бересиңер? А мага эмнеге төлөп бербейсиңер дедим да. Туура эле сурады, Ооба. Силер тигилер деген аксакалдар келсе, да, жасап беребиз, мондай деп атасыңар. А меникин эмнеге жасап атасыңар? Меникин мейли, меники калып кетсин. Мамлекеттикин эмнеге жасап атасыңар? Эмнеге мону переделывать этип атасыңар? Деген вопрос туулат да, туурабы? Ооба. Анан ошол Торайгырда жүрүп, мен ошо атайын ошол жерди тандап алып, ошо мен Торайгырлык болуп калгам. Торайгырлыктын баары мени таанат. Ошол майрамында барам, тыйынымды көтөрүп алып, тияктан карыздап, сарыздап, тигини барам, карыздап, сарыздап. Ишенесиңерби? Ошол жака барып келгенге тыйыным жок. Бир эмемдин досумдун машинасын алып, барып балыкчыга чейин киши салып, ошого бензин куюп, балыкчыга эптеп жетип, Торайгырга жетип. Анан кайра киши салып алып, ошентип келип жүргөн күндөр болот да. Эмне деген эмгек? Бул не только моральный да, психологический дагы, знаешь? Анан ошондо эмгектин баарын тияктан алдык, бияктан алдык. Бир эмес, 3 жолу открытие жасадык. Каждый открытиябызда 30 000, 20 000, 30 000, 40 000 доллар кетет. Каждый открытиябызда. Аягына 5 апрель күнү 4 апрель күнү эме чалат.
Акылбек Үсөнбекович Жапаровпу? Жапаров. Азамат, эртең биз открытие кылабыз сенин проектиңди дейт. Мен 2 жолу уже открытие кылдым ужечи. Бир жолу тиги мененчи уже состоянием жок десем, мен эчтеке билбейм. Эртең вертолет менен учуп келебиз. Бир сутка элестетиңиз, жанакы капсула салган эмеси 100 000, 200 000 экен, анан ценасы тигиси булсу аркы беркиси, ошонун баарын бир күндүн ичинде организовать этип барып анан кийин Үчүнчү жолу ачылышын жасадыңыз. ооба. Анан уже 3-чү жолу вертолет менен Акылбек Жапаров өзү учуп келип, анан мен ошо видеолор деле турат. Ошол жерде Акылбек Жапаров айтып атат да, мен деле башында ишенген эмесмин бул бала способный экенин. Мынакей кылды, жасады, инвестор алып келди. Биз тиягынан колдоо кылып атабыз, биягынан колдоо кылып атабыз. Карчы, булар мына 1-2 жылдын ичинде толук салып бүтөбүз деп атат депчи. Өзү сүйлөп кетти. Ошо сүйлөп атканда 10 жолу мага айтты. Уламчы, Азамат, ушу Азаматтай баатырлар мынакей кылып атат, жасап атат. Биз мынакей толук колдоп атабыз деп премьер-министр өзү айтып атат. Мына инвестору турат. Мен атайын ценага да чыккан жокмун аяктанчы. Инвестор турсун. Новиковду чыгарып алышты ошол жаккачы. Мейли дедим. Анан ошентип айтып туруп, анан кийин келип туруп, анан кийин Азаматты крайне кылып туруп, компанияны алып алып, анан кече бир блогерлер жанакы төп дөңгөлөктү эмени тээп баратып, анан ошо Көлдүн четине туруп тартышыптырго. эме менен тартып туруп анан мынтип атат да. Ой, там укмуш станция экен, анан 600 гектарга 500 киши жумуш орун менен аркы берки депчи. Мен бир четинен сүйүндүм. Бир четинен аябай өкүнүчтүү болду да. Мен кыргызмын өзүмчү. Мен ошо көлдөнмүн, анан жергиликтүү ишкермин дечи. Анан мен тарапты ушундай бир беспредел кылып, анан бир тараптуу кылыпчы. Ушинтип койгонуна мен аябай эметтим да. Бир чети аябай эме болду да. Экинчи чети сүйүндүм. Эмне болсо да жумуш болуп атат. Бирок жумуш болуп атканда деген ошол станция деген мамлекеттик болуш керек эле да 25 жылдан кийин. Аны Ибраев деген эме алып туруп, мени кубалап чыгып, жамандап, Өзгөртүп салган деңиз. анан кийин өзү барып туруп өзгөртүп атпайбы? Карайсыңар. Анан еще жамандап койгондочу, мана мындай, анан тигиндей депчи. Өзү эмнеге жоопкерчилик? Мынакей бир эле нерсени айтайын. Ибраев бир мынакей могуга кол койгону менен мамлекетке 300 миллион долларга эме келтирип атат. Бул чоң Могул залакасын, зыянын келтирип атат деген сөз да. Могул документте президентке чөбү, премьер-министрге чөбү, ген прокуратурага чөбү, конторага чөбү, МВДга чөбү. Бул кагаздан кайталбайт. Кол турбайбы? Ким кайтса, бул мынакей менин договорумда турат 25 жылдан кийин мамлекетке өткөзүш керек деген. Бул договордо турат өткөзбөш керек дегенчи. Бул кайталбайт. Бунун деген жоопкерчилиги бар да. Бул мен үчүн эле кыянаттык кылганы, канча кишиге кыянаттык кылды. ТЭЦти жардырып ийди, 2 специалистти күнөөлүү кылып койду да. Аны 250 миллион долларга восстановление кылып атат. Мындай чиновниктердинчи бир элдин бир нормальный эмеси жок да. Мындай ой, ушул киши жакшы эле дегени жок да. Койсоңор. Анан ошол киши барып өйдө жака чейин жамандап барып, мындайчы. Анан мындай, анан тигиндей, анан жер сатып. Мынакей бирөө доказывать этип көрсүн. Азамат жер сатты дегеничи бир жерде эч ким доказывать эте албайт. Бир жерде ушер кылды. Болсоңуз анда азыр сатылып турат эле го. Сатылбай эле турат, ижарада турат да. Ооба да. Торайгыр айыл өкмөтүндө тиешелүү турат да, кая кетмек эле. Арендасында түшүп атат да. Ижарасында алып ошо Ускөлдөгү бая айыл өкмөт болуп отурбайбы? Проект жүрүп атат да. Эми баягы аяктасак, Азамат мырза, эми негизги талабыңыз өзүңүздүн ошол эмгек акыңыз төлөнүп берилсин, тиешелүү жанакы залака алган адамдар жоопкерчиликке тартылсын деген талапты коюп атасызбы?
Эң биринчи талабым 25 жылдан кийин мамлекетке өтүш керек. Биринчи талабыңыз Биринчи мамлекет. талабым. Могул договор Калыш керек биринчи күчүндө болуш керек. күчүндө. Экинчи талабым эмгек акым. Ошончо эмгек кылдым, ошончо жасадым, эмгек акымды восстановить этсин. Мен эмне үчүн эмгек акы деп айтам? Мен 1 тыйын алган жокмун. Ол жанакы 90 миллионго договор түшкөндө 72 миллион, 40 миллионун увеличение уставного капиталын, калган акчасын жанакы процентин, аркы беркисин, жердин налогун, арендасын, сельхозпотерясын полностью төлөп бердим. Калган акча жанакы менин учредителиме түшкөн. Учредитель 10% налогун төлөдү. Так как это уже физическое лицо, хозяйственный акча да. Анан ал өзүнүн расходторун жапты. Мен өзүмдүн расходторумду жаптым да. Ушуга чейин болуп келгенчи. Анча мынча арендабызды жаптык. Анча мынча зарплатабызды жаптык. Анча мынча баягы жүрүп турган карыз алган нерселерди жаптык, аны жабылган жок дештик. Андан кийин мени тияка камап алып, анан тиги айтып атпаймынбы 34 миллион төлөп атпайбы? Анын 19 миллиону тияка төлөнүп атат. 60 миң доллары тиги жанакы Октябрь деген киши алып кетип атат. Мен сотко берип атам, тияка берип атам, бияка берип атам депчи. Калганын менин бир жанакы эки работникимдин 1 жылдык зарплатасын төлөп берип атам. Андан башка эчтеке жок да. То есть ошол эле алар чыгарган акча кайра эле компанияга кирип атат, реинвестирование болупчу. Бизден 1 тыйын төлөбөй туруп бекер эле алып атат да. Компанияңызда. Аны бекер ала албайт болчу да. Эгер деген булардын жанакындай ушундайын көрсөкчү, биз андай договорго барбайт элек да. Мен деле жинди эмесмин да. Мен деле келес эмесмин. Ушул негизги эки талабыңыз. Эки талабым. Биринчи мамлекеттики, экинчи талабым биздин акы. Ушул экөө. Талап десем турабы, не знаю, мындайчы. Буга чейин уголовный дело ачылган, ущерб признаваться этилген. Сиздин арызыңыз боюнчабы? Фактически мына көрсөтүп берип атам, андан тышкары эмне кылышканын. Андан кийин ошол. Мындан тышкары проекттерибизди кылып келатабыз. Жасап келатабыз. Интернеттен деле карап көрсөңүз болот. Биз ошо чоң ачылыштар жасап атабыз. Китеп жаздык андан беричи. Баягы ушинтип баягы талкалап койсо, ошентип талкаланып калган жокпуз да. Кыргыздын мүнөзү эмес да ал, талкаланып калчудачы. Анан чыгып алып туруп, ошончолук миллиард компания болсун, ошончолук кыйын болсун, мисалчы, ошого каршы туруп келатабыз. Өзүбүздүн күчүбүз мененчи. Бизди талкалап салды деген, бирок талкаланган жокпуз да. Талкаланбайбыз дагы. Анан кийин кимдин кандай жоопкерчилиги экенин билбейм, эмне экенинчи. Просто ушул талапта биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болсун. Анан өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз болсун. Бекер иштеген жокпуз да. Биз кайра эле мамлекет үчүн өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн эмгегибизди, өзүбүздүн кыймыл аракеттерибизди жумшап келе беребиз. Азамат мырза, рахмат. Эми бул жерден дагы биз убакыттан пайдаланып айтып коелу. О Energy, Unigry Energy, ошондой эле мурдагы энергетика министри Таалайбек Ибраев айыл өкмөттөрбү же ушул ишти алып барган адамдар болуп, жок, биздин чындыгыбыз бар десе, экинчи тарап катары биз ачыкпыз, келиңиздер. Ошо студиябызда келип жооп берсеңиздер болот. Ошондой эле расмий түрдө да сиздерге кайрылабыз суроолорубуз менен. Ошолорго дагы жооп берип койсоңуздар абдан кубанычтуу болобуз. Ошондой эле эгер жок деп мына бетме бет көрүшөм десеңиз, Азамат мырза да ар дайым даяр деп ойлойм. Келип беттештирип, баарын менен сүйлөшүп, ачык дебат кылганга баарыбыз даярбыз. Ошо чакырат элем баарыңыздар, ачык дебат болсун. Биз демократиялуу мамлекетте жашайбыз. Мыйзам баарына бирдей. Келиңиздер, ачык маселени талкуулайлы. Ошого чакырып кетмекчимин. Эми Азамат мырза, сизге рахмат. Аябай кызыктуу маек куруп бердиңиз. Эми мындан аркысында биз чагылдырып, муну кенен коомчулукка жеткиребиз деген ойдобуз. Ошондой үмүттөбүз, ошондой пландабыз. Дагы бир катар суроолор болсо сизге кайрылып турабыз. Ушу эфирден айтып кетели, жооп берип турсаңыз суранычы.
Ошо менен сиз менен коштошобуз. Рахмат келип бергениңизге, убакыт бөлгөнүңүзгө. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.